Садыр Жапаров менен Өмүрбек Бабанов инвестиция маселеси тууралуу сүйлөшүшөт. Бүгүн 10 февралда президент Садыр Жапаров менен Өмүрбек Бабанов жолугушаарын Суперкейджи порталы өздүк булактарына таянып жазган. Президенттик аппараттын басма сөз катчысы Галина Байтерек бул маалыматты тастыктады. Анын айтымында жолугушууда өлкөгө инвестиция тартуу маселеси тууралуу сүйлөшүшөт. Менин угушум боюнча Өмүрбек Бабанов инвесторлорду чакырып жатат. Ал инвестициялык экономикалык долбоор сунушташы мүмкүн, деди ал. Саясатчы Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодо талапкерлигин койбой, Садыр Жапаровду колдой турганын билдирген. Бишкек мэринин милдетин Бактыбек Кудайбергенов аткарып турмай болду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгону айтылат. Өкмөт башчы дагы бир чечими менен кечээ 9 февралда аталган кызматка Эрмек Нургазиевди дайындоо боюнча буйругу жокко чыгарылды. 9 февраль күнү Балбак Төлөбаев кызматтан кетип, анын ордуна Эрмек Нургазиев келген. Бирок коомчулуктун сынынан кийин президент Садыр Жапаров да пикирин билдирип, Нургазиевдин айрым алишем аракеттеринин бети ачылган. Бакытбек Кудайбергенов быйыл 59 жашка чыгат. 2015-2017 жылдар аралыгында өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү болуп иштеген. Бүгүн 10 февралда Бишкек шаарынын мэриясынын имаратынын алдында митинг өтүп жатат. Болжол менен 50 чакты адам чогулган. Нааразы болуп чогулгандар мэрдин милдетин аткаруучу кылып, башка адамды дайындоону талап кылып жатышат. Митингчилер талапкер Мекенчил партиясынын өкүлү болсун деген талабын айтышты. 9 февралда эртең менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Эрмек Нургазиев дайындалган. Бирок премьер-министрдин бул чечими бир күндөн кийин жокко чыгарылганы жарыяланды. Бүгүн 10 февралда эртең менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергеновго жүктөлгөнү белгилүү болду. Булак баракелде. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев кызматтан кетти. Бул тууралуу ошол чөйрөдөгү ишенимдүү адамдар кабарлады. Белгилей кетсек, бүгүн УКМК Кыргыз мамлекетинин дин башкармалыгынын кызматкерлери зыяратчылардан түшкөн акчаны жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланганын ачыкка чыгарып мекеменин эсепчисин кармаган. Атайын кызмат тараткан билдирүүдө муфтияттагылар ишти жаап жашыруу үчүн $100,000 пара сунуштаганы да айтылат. Эскерте кетсек, Максатбек Токтомушев аталган кызматка 2014 жылы дайындалган. Өз кезегинде коомчулукта бул боюнча элдин дин чөйрөсүндөгү адамдарга ишенимдин жоголуп баратканын айтып, бир топ терс пикирлер жаралып жатат. Булак Назар Ньюс Кейдж. Муфтияттын жетекчилиги кылмышты жашыруу үчүн УКМКга $100,000 пара сунуштаган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын бухгалтери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымдады. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан муфтияттын каржылык мыйзам бузууларына байланыштуу тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар тарабынан кошкон акчасын жеке каржы мекемелерине 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыяларды берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен өздүк максаттарына жумшагандыгы аныкталды. Каржылык операциялары ачыкка чыгаргандан кийин муфтияттын жетекчилиги УКМК кызматкерлерине табылган фактыларды жашырганы жана кошумча тергөө иштерин токтоткону үчүн $100,000 өлчөмүндө пара сунуштаган. Кечээ 9 февралда бул факты сотко чейинки өндүрүшкө Кылмыш жаза кодексинин 328 беренесинин 3-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ошол эле күнү Кыргыз мамлекетинин дин башкармалыгынын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. Кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Репортер Кейдж. Манас аэропортунан аялдан 53 миллион сомдук алтын табылды. Тышкы экономикалык иш чөйрөсүндөгү коррупцияны аныктоо жана ага бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында УКМК Кыргызстандын аймагына баалуу металлдарды алып өтүү фактысын аныктады. Кечээ 9 февралда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Манас эл аралык аэропортунда кыргыз жараны 1981 жылы туулган аялды кармашкан. Тийиштүү бажылык жол жоболоштуруусуз бажы аймагынан өтүүгө аракет кылып жатып чет өлкөдөн учуу менен келген. Жүктөрдү текшерүү учурунда жалпы салмагы 17 килограммдан ашык, наркы 53 миллион сомдон ашык алтын буюмдар табылган. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү тергөө оперативдик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Булак Репортер Кейдж.
Кече 9 февралда Ноокат районунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Иси Каймана аттуу адам шериги менен бирөөдөн акча опузалап жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалым болгондой 8 февраль күнү Ноокат районунун Бешкоргон айылынын 1979 туулган тургуну милицияга кайрылып, эки жаран аны коркутуп 40 000 сом акча талап кылып жаткандыгы боюнча арыз жазган. Аталган арыздын негизинде Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө жазык кодексинин 203 беренеси опузалап талап кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Иштин алкагында жогорудагы эки адам 14 000 сом акча алып жаткан жеринен Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана Ички иштер министрликтин Шумкар Атайын багыттагы отрядынын кызматкерлери тарабынан кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Кармалгандардын бири Ноокат районунун Көк Бел айылынын 37 жаштагы тургуну. Уюшулган кылмыштуу топко катышы бар адам катары Ички иштер министрликтин каттоосунда турган жаран экендиги такталды. Ал 2014 жылы декабрь айында каракчылык фактысы менен кармалып, Ош облустук соту тарабынан 9 жылга эркинен ажыратылган. 2019 жылы октябрь айында Ош шаарындагы номер 42 түзөтүү мекемесинде 3 жылга эркинен ажыратылып, ошол жерде мөөнөтүн өтөп жаткан. Ал эми экинчи шектүү Ноокат районунун Чечме Сай айылынын 33 жаштагы тургуну экени такталды. Ал 2020 жылдын декабрь айында жазык кодексинин 262 беренеси баңизаттык каражаттарын психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен Ош шаардык соту тарабынан соттолуп, 2 жылга пробациялык мөөнөтүн өтөп жаткан. Маалымат булагы Турмуш Кеч. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковго карата чыккан жогорку соттун өкүмү жокко чыгарылды. Бул тууралуу аталган бийлик органынын басма сөз кызматы бүгүн 10 февралда кабарлады. Самаковго карата козголгон кылмыш иши Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна кайра кароо үчүн жиберилди. Карганбек Самаковго Чүй облусунун Аламбүдүн районундагы Байтик, Лебединовка, Каражыгач айыл аймактарында 262 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялоо боюнча кылмыш иши ачылган. Октябрь райондук сотунун судьясы Дамирбек Назаров мурдагы депутатты жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыптоонун негизинде 10 жыл эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жогорку соттун 3 февралдагы токтомуна ылайык Октябрь райондук соту 2017 жылдын 19 декабрында жана 2018 жылдын 1 июнунда чыгарган чечимдери жокко чыгарылып, иш кайра кароого жиберилди. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2021 жылдын 3 февралында токтому менен Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2017 жылдын 19 декабрындагы жана Бишкек шаардык сотунун 2018 жылдын 1 июнундагы Карганбек Самаковго чыгарган өкүмдөрү жокко чыгарылып, жазык иши жаңыдан кароого Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна жөнөтүлдү. Бүгүн 10 февралга карата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 82 учуру аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 32, Чүй облусунан 32, Ысык Көл облусунан 12, Ош облусу 1, Нарын облусу 2, Жалал Абад облусу 1, Баткен облусунан 1 учур катталды. Ошентип өлкөдө жалпысынан 85 253 адам ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 98 адам оорудан айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын жалпы саны 81 923 жетти. Оорудан айыккандар Бишкек шаарынан 36, Ош шаарынан 1, Чүй облусунан 29, Ош облусу 4, Ысык Көл облусу 13, Талас облусу 1, Жалал Абад облусунан 5, Баткен облусунан 1, Нарын облусунан 8. Акыркы бир сутка ичинде коронавирустан Бишкек шаарынан 3 бейтап каза болду. Илдеттен каза болгондордун жалпы саны 1436га жетти. Бакыт Аманбаев АКШга Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалды. Буга чейин кызматка илинген тизмеде фамилиясы кирбей калганын байкагандар бул тууралуу пост жазып чыгышкан болчу. Ал эми Бакыт Аманбаевдин тилди жакшы билбегенин айтып, элчилик кызматка тилди билип, ал жактагы мекендештерибиздин укугун коргоп, аларга жардам берүү үчүн бара турганын талкууга алышты. Булак аргумент Кейч.
Ош шаарындагы Араван Акбура суу каналынын кооптуу бөлүгү тосулду. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Ош шаарынын номер 1 Туран муниципалдык аймактык башкармалыгынын Набережная көчөсү аркылуу Араван Акбура каналы агып өтөт. Анын жээктери толугу менен тосулбагандыгына байланыштуу тургундардын өмүрүнө, айрыкча мектеп окуучуларынын окууга барып келүүсүнө коркунуч жаралып келген. Бул маселени чечүүдө ЮНИСЕФтин жаш балдарды коргоо эл аралык уюму тарабынан каналдын коркунуч туудурган жерлерин тосуу үчүн $7500 курулуш материалдары алынып берилген. Буунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын атайын долбоорунун негизинде Ош шаарындагы 32 жумушсуз жаран каналдын жээгин тосууга жумушка тартылып, алардын ар бирине 8460 сомдон жалпы 270.720 сом маяна иретинде берилген. Учурда каналдын кооптуу делген 900 метр бөлүгү толугу менен тосулуп бүттү. Булак турмуш кеч.